Bismillahirrahmanirrahim. Ошондон демек урматтуугандар, буну уламалар айтат, жохдус сала деп ушуну айтат. Намаздын мээнети деп ушуну айтат. Бир жолу бир устаз өзүнүн шагирттерине, окуучуларына сабак берип атып айтты, кимде ким эгерде намазды мээнетсиз окуган болсо, анда ал намаз окуу менен биргеликте, мойнундагы жоопкерчиликти аткаруу менен биргеликте күнөө дагы алат деди да. Десе окуучулар таң калып, намаздын мээнети деген эмне? Десе устаз айтты, намаздын мээнети дегени азан айтылганда шайтан качат, кайра кайтып келет, камат айтылганда качат, кайра кайтып келет. Мына келип тур, анан азгыра баштайт. Ошол азгырыгына каршы күрөшүү ушул намаздын мээнети. А эгерде жок, Аллаху акбар деп турду, шайтан алейхиллана келип туруп ойго салды. Ошол ой менен акырына чейин ойлонуп, акырына чейин чыгып кетти, ушинтип намаздын ичинде жоголуп кетти, каякта жүргөнүн таппай, же салам бергенде ойгонду, мен намазда элем го деп, анда бул адам намазды мээнетсиз окуду. Ушул Аллахтын алдына чыгып, перделер баары көтөрүлгөндө, Алла менен байланыша турган жерде Алланы тоготпой койгондугу ушул намаз менен биргеликте тоготпоочулуктун күнөөсүн алып алат дейт да. Чоң күнөө алып алат дейт. Сен мисалы бир чоң адамдын алдына кирсеңиз, канча деген ортодо тоскоолдордун баарынан өтүп баргандан кийин, алдына баргандан кийин анан эки жакта карай берсеңиз, ачууланат да. Макулго алдыма келипсиң. Тилиң менен мени мактап атасың. А бирок көңүлүң каякта турат. Сен ишеничиң, таянычың каякта турат, урматың каякта турат дейт да. Ошондой эле намазда келгенде дагы шайтан алейхиллана келип азгырат деп атат пайгамбар алейхиссалам. Бирок ошого болгон каршы күрөшүү кылыш керек да. Демек келген ойлор бул шайтандын тарабынан. Кээде ошондой да, аннык билесиң, такыр унутуп калган нерсе келет да. Намаздын сыртында эстей албайсың. Такыр унутуп калган нерселерди алып келет. Эптеп адам баласына Алладан алып кетиш керек да. Ойду азгырып кетиш керек. Бир жолу бир китепти алып, аманат китеп болчу. Жолдо Карабалтадан кетип атабыз. Карабалтага кетип атабыз. Анан жолдон түшүп калып туруп бир жерде намаз окудук. Александровкада экен, бир мешитке түшүп намаз окуп калдык да. Анан китепти койдум, полкага коюп, анан атайын мындай өзүмө кайра эскертип, унутуп калбайын ушуну деп жерге коеюн десең болбой калат. Анан намаз окудук, намаз окугандан кийин бирөө келип бирдеке сурап калды, ошо менен сүйлөшкөн боюнча чыгып кетип калыпмын, китепти унутуп калыпмын. Жолдон кетип атып экинчи намаз болуп калды, Карабалтага жете элек. Анан ошол жерден кайра токтоп туруп, намазга имамчылыкка кирип, Аллаху акбар дегенде дароо китеп эске келди да. Болбосом өзүмдү кайра эскерткем да. Китепти ушул жерге коюп жатам, унутуп калбайын депчи. Бирок унутуп калдым да. Намазга киргенге чейин кайра машинага чыгып, тиги мечитке барып, намазга киргенге чейин эстеткен жок да шайтанчы. Ошол жерде намазга киргенде эстеди да, намаз бүткөндөн кийин намаздын ичинде каткырып берейин дедим да, шайтан депчи. Кандай шүмшексиң депчи. Ошондой экен да, шайтандын чоң азгырыгы кандай? Өтө зарыл болгон нерселерди да. Ойлосоңуз рахат аласыз да. Мисалы жумушуңуз жүрүшөйүн деп калды, акча түшөйүн деп калды, ошого салып коет да. Акча түшсө мынакей, эртең эле колуңа түшөт, айлыгың келет, же болбосо бул келишимиң бүтүп калса, анан мындай үй алсаң, же тигинде мындай бар эле, бул жакта мындай бар эле, ар кандай бир жыргал ойлорго адамды сала баштайт да. Ошондон демек намазда шайтандын азгырыгы ушул экен. Адамды кээде шекке салат, күмөнгө салат, даратың болбой калды, тиги болбой калдыбы. Кээде пайгамбарыбыз айтып атат, эстетет дейт. Унутуп калган нерселерди кайра эске салып турат экен. Мындай болду, тигиндей болду деп.